Кудайдын буйруганы болот экен, 3 депутатты жакшылап тандап алыңыздар. Мен номерим 16. Көңүлүңүзгө чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз талапкер Чолпонбай уулу Бекмырзада. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кара Дарыянын тургундары, кадырлуу аксакалдар, алтын апалар, энелер, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Таң атпай суукта туруп уштакка келгениңиздерге, ар бир кадамыңыздарга чоң рахмат. Сиздер Кыргызстан патриоты болосуздар. Силерге Кыргызстандын келечеги керек. Урматтуугандар, Кудай буйруса мен чыккандан күн жаркырап турат. Мен ар бириңиздердин үйүңүздөргө жаргап келемин. Урматтуугандарым, мына биз 18 талапкербиз. 18 талапкердин баары татыктуу. Бул жакта акелерибиз, эжелерибиз отурат. Бирок ушу татыктуулардын ичинен сиздер татыктуулардан баштасыздар керек. Өзүм жөнүндө кыскача айтып кетейин. Өзүм ушу Сузак районунун Жыгач Корон айылында мурда сыпкат болчу. Ошол жакта айылда эле чоңоюп өскөн баламын. Билимим кесибим юрист. Азыркы убакытка чейин ушу Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасында эмгектенип келдим. Мына бизде мигранттар жөнүндө сөз болуп калды. Ушу биздин жаштар мигрант болуп чет элдерге, көбүнчө Россияга, ошол жакта кырсык болуп камалып кеткендерди, 1000 деген, 2000 дегендерди ушу мен которуп келдим Кыргызстанга. Салымыңыздар бар бул жакта. Эми урматтуугандарыбыз, Сузакта айтып кетсек көйгөйлөр абдан көп. Мына бала бакчадан баштап мектеп, жол, пабтар жана башкалар. Мындан сырткары көйгөйлөр көп экен. Бирок ушу көйгөйлөр жеткирип турганы биздер жаштар ушул нерсеге даярбыз. Сиздер аксакалдар бизди колдоп берсеңиздер, биз жаштар ушу болгон көйгөйлөрдү, болгон элдин үнүнү ушу парламенттин трибунасына алып чыгып, ошол маселени чечкени биздин күчүбүз, эркибиз жана билимибиз дагы жетет. Мына Кара Дарыянын элдери жакшы билет. Ушу Кара Дарыядан Курч, Жигит биздин куракта көп батырлар чыккан. Бизде да ошол батырлардын духу бар. Бизде да ошон күчү бар. Бизде да ошон билими бар. Мына тарыхта өтөрөлүк. 25 жашта биздин куракта Жусуп Абдрахманов атабыз элди коргоп, сактап, ашарчылыктан алып калган. Бир гана кыргыз элин эмес, башка кошуна элдерди дагы биз дагы ошондой болойлук. Бирок бир гана сиздин колдооңуздар менен. Сиздер колдоп берсеңиздер, биз ошо болгон нерсени, болгон көйгөйлөрдү ошол жака алып чыгайлык. Мына айтып атышат, жол салып берем, мектеп салып берем, садик салып берем, казаныңызда аш салып берем дегендерге аларга ишенбегиле. Туптура. Мына аксакалдар айтып атат, акчаны берсе алгыла. Бирок өзүңөр жүрөгүңөр шайлагыла. Жүрөгүңөр менен шайласаңар биздин Кыргызстан өнүгөт. Урматтуугандарым, мына биздин регламенттен көрүп ашып кетти. Мен кыскача түшүндүрүп кетейин. Эң биринчи бул эл биздин башкы мыйзамда жазылгандай, эл бул бийликтин булагы. Бир гана элдин оюну, пикирин эске алуу менен мыйзамдар кабыл керек. Туурабы? Ошондуктан урматтуугандарым, программанын кыскачасын айтып кетейин. Биринчиси бул депутаттардын шайлоочуларына жасаган жумуш боюнча жыл сайын милдеттүү түрдө отчет бериш үчүн мыйзамды эмгилейбиз. Мына көрүп жатабыз. Шайлоо болот. Шайлоо болгондон 5 жыл таппай калып атасыздар. Ошондуктан жыл сайын сиздердин астыңыздарга келип, сиздер менен ачык айкын сүйлөшүп, бир жылда эмне иш кылды? Кандай элге кызмат кылды? Кайсы законопроекттерди киргизди? Ошол жөнүндө шурут түзгөндөй сиздерге айтып бериш керек. Ар бир райондон, округтан кабылдама ачам, коомдук кабылдама. Сиздер кыйналып Бишкекке барып отурбайсыздар. Сурооңуздар, көйгөйлөрүңүздөр болсо, ошол жака барып бере берсеңиздер болот. Мына өзүм жашмын. Ушу жаштар жөнүндө чоң программаларыбыз бар биздин. Айтып кетчү, биздин жаштар, биздин билимдүү жаштар, бул биздин эртеңки келечек дейт. Ушул жаштарга инвестиция кылайлык. Мындан сырткары жакшы айыл чарба жөнүндө, токой чарба жөнүндө көптөгөн программабыз бар. Айтып кетсек көп. Бирок эң чоң көйгөйлөр бул бизде болуп жатат. Мына мурда 20 жыл мурун карылар үйүндө 100 адамдын 4-ө кыргыз болсо, азыр ошо 84 кыргыз болуп атат. Мындай болбош керек. Ата-энелер, жаш балдар иштеп кетти. Мурда бир үйдө 10дон 12ден бала болчу. Анда да эч ким чыдаган эмес. Туурабы? Ар жашоо шарты оңоп баштап атат. Мына биздин Камчыбек Кыдыршаевдер өкмөттүн төрагасы. Биздин ажабыз Кадыр Жапаров. Мындайча айтканда, баарын тизигинен тартканда, демин кысканда, ким коррупция кылып чыкканын көрүп жатабыз. Ачык айкын элдин астын алып чыгып көрсөтүп жатат. Бизге мындан да жакшы мыйзамдар керек. Мыйзам иштеген жерде жакшы жашоо, туруктуу жашоо,
биздин эмгегибиз сиңсе ошол жерде Кыргызстан өнүгөт. Бирок бир гана сиздин колдоруңуздар менен. Бизди жаштарга жол ачып бериңиздер. Сизден сурап келет элем. Баарыңыздарга рахмат. Анда кийинки сөз кандидат Жусупова Зайнапхан Балтабаевнадан. Урматтуу элим, урматтуу жердештер, кымбаттуу эл. Мен ушул жердин тургунумун. Мен Карадарянын кызымын. Мен ушул Ак Мечит айылында төрөлгөм. Мен пашага таланып, шалыларды отоп, ушул жерде чоңоюп өскөн кызыңармын. Мен бел байлап ушул жерге чыктым. Ушул элимдин көйгөйүн көтөрөйүн деп. Ушул мен көп жылдан бери бизнес тармагында жана өндүрүм тармагында иштеп келем. Мен ушул программаны иштеп чыктым. Азыр ушул күндө ата мекендикти өндүрүштү колдоо жана чет мамлекеттерге сатуу. Экинчи программамда мен Бишкекте чакан семейный фабрикам бар. Мен семейный ачканмын. Ушул фабрикамды Жалал Абад областына курайын деп, ушул мигранттарга, жаш кыз келиндерге жумуш менен камсыз кылайын деп чыктым. Элим, агалар, энелер, эжелер, мен сиздердин кыздарыңар боломун. Кийинки программамда мына азыр ушул күндө терини эч ким албай калды. Жүндү эч ким иштетпей калды. Бардыгын мусорго ыргытып атасыздар азыр ушул күндө. Ушул терини, жүндү ушул өндүрөйүн деп чакан айыл жерлеринде ишканалар түзөйүн дедим. Мен өзүм 90-жылы ушул 2 жылдык училищада окуп, бүтүп, Көкчаң фабрикасында иштегем. Мен өндүрүмдү, производствону аябай жакшы билем, түшүнөм, айталам, колум менен аткарам, кылалам. Анан ушул силерде суроо жаралышы мүмкүн. Сен кантип кыласың ушунча ишти деп. Бирок мен азыр Жалал Абад областында региональный инвестиционный комиссия ачылган. Мен ошол жерден мүчөмүн. Бирге иштей атам. Сөзүм өтөт, айталам. Ушул анан кийинки туризм тармагы боюнча да иштейин дегем. Бул боюнча мен гостевой домдордо иштейм. Гостевой домдордо чет мамлекеттерди колдоо, чет мамлекет келген инвесторларды шарттарды түзүп берүү, кийинки адеп аклак жана энени жана баланы коргоо. Ушул күндө мен көзү менен көрүп турам, урматтуу жердештерим, айылдаштарым, эжелерим. Азыр биздин жаштар турмуш курбай койду, үйлөнбөй койду. Себеби эмнеде? Мен ошону түшүнбөй жатам. Андан кийин ушул айтылган нерселердин баардыгын мен ушул биздин өкүл менен долбоордун негизинде иш алып барайын деген ойлорум, максаттарым бар. Мен бир иш баштаарда колум менен кармайм, көрөм. Көргөндөн кийин ошону мен аткара аламбы, кыла аламбы? Ушуга башым жетеби, акылым жетеби, сөзүм өтөбү деп мен аракет кылам. Ушул аракетти кылып, анан мен ушул долбоорлорду жаздым. Мен акыркы платформамда мына мусор, экологияны тазалоо, мына экология, мусор переработка жана аш калдыктарынан газдарды чыгаруу. Бул боюнча мен окуп келдим. Мен айталам. Жакында биздин 20 декабрда ушул айтылган долбоорлордун баардыгын региональный инвестиционный комиссия менен
иш алып барабыз, долбоорду киргизе алабыз. Мен ушул күндө бизнести жараттым деп айта алам, урматтуу жердештерим, айылдаштарым. Жаратмандык жараттым. Колуман келген ишимди жана эл менен көпүрө болоюн деп бел байлап жогору